Kayın barбы, kırgız balta çappagan, kırjon barбы, kırgız kırgın tappagan. Kılımlarga atılmay üçürdü, kırgız elin kıramana saklagan. Dilchi, leksikograf жана лексиколог, артуучу адабияттануу боюнча окумуштуу. Кыргыз Республикасынын илимге эмгек сиңирген ишмер, Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги, Касымтын Астанов атындагы сыйлыктын лауреаты. Хусейин Карасаев 1901-жылы Түп районунун Кең Суу айылында жарык дүйнөгө келген. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. 1914-16 жылдары Караколдогу орус мектебинде окуган. 1916 жылы Алама түркүндө эл менен бирге Кытайга тескере качат. Жаш Хусейин жанын багыш үчүн ар кимдин коюн багат. 1921 жылы өзүнүн элине, жерине кайтып келет. 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак Талим-тарбия институтуна окуйт. 1951-74 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштейт. Карасаев кыргыз алфавитинин баардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлаш кылып чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алифе түзүшкөн. Өзү да Сабат ачкыч деген алифе жазган. Карасаев накыл сөздөр аттуу 2 китебинде манас эпосундагы көптөгөн накыл сөздөрдү чечмелеп, аларга түшүндүрмө берген. Хусейин Карасаевдин жубайы, кыргыз туңгуч киноактрисасы Айша Карасаева. Алар 1930-жылы баш кошушкан. 70 жыл чогуу өмүр сүрүшкөн. Ал Хусейин Карасаевдин баардык илимий эмгектеринин редактору болгон.